Sütaş бренди менен чыгарылган сырлар Борбор калаанын супермаркеттеринде абдан популярдуу. Кыргызстандыктар бул витаминдер жана минералдарга бай азыкты күнүмдүк рациондо ырахаттануу менен колдонот. Голландия, Чечил, Кашар түрк сырлары жана башка. Аламүдүн районунун Грости айылындагы Sütaş ишканасы сырдын түрүн өндүрүп келет. Bir 3-4 түрүн жасайбыз. Голландия технологиясы, анан турецкий технология ошондой сырларды жасайбыз да. Сезонуна карата 15-20га чейин адамды жумуш менен камсыздайбыз. Акыркы 5-6 жылдан бери ишкана кеңейип, өндүрүш көлөмүн көбөйтүүдө. Бул айыл чарбасын каржылоо программасынын алкагында Айыл банк тарабынан берилген насыялардын натыйжасында ишке ашууда. 6% кредит берип, ошолордун кредити менен бул сүттү сатып алганга көп тыйын керек болот экен. Ошон үчүн биз ошолор менен иштешип атабыз. Аламүдүн районуна караштуу болгон үчүн биз Аламүдүн районундагы Айыл банктын филиалы менен иштешип атабыз көп жылдан бери. Аларга чоң рахмат. 4-үнчү жолу алып атабыз. 10 миллион, 9 миллион сом менен алып атабыз да. Көбүрөөк сүт сатып алганга ошо оборотко колдонуп атабыз да. Сезонго жараша ишкана суткасына 5-6 тоннадан 10 тоннага чейин сүттү кайра иштетип, 500 килограммдан 1 тоннага чейин сыр чыгарат. Продукциялар ички рынокто сатылат. Деги эле Айыл банк анын ичинде айыл чарбасын каржылоо программасы аркылуу кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүүгө жана айыл чарба тармагын колдоого чоң салым кошууда.